Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Көтбардын финалы Кыргызстандын курамасынын жетекчисин Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкери коркуткан. Астанада өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Көтбар боюнча мелдештин финалындагы беттеш учурунда Кыргызстан курамасынын жетекчиси Эрлан Абдыкадыровду Казакстандын Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкери коркуткан. Бул тууралуу ал УТРКга финалдагы оюн тууралуу комментарий берип жатып билдирди. Абдыкапаров оюн мынчалык калыссыз болоорун ойлобогонун айткан. Адилетсиздик болоорун билгенбиз, бирок мынчалык болоорун ойлогон эмеспиз. Калыстар бизди сөгүп жатты. Полициянын атайын багытта кызматкерлери келип, улакчыларды сабап жатты. Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкери келип, күбөлүгүн көрсөтүп, сен элди бөлүп жатасың деп сүрөткө тартып, коркутуп кетти. Кысым болду. Бирок ага карабай оюнду таза карап беребиз дегенинен оюнга чыкканбыз. Оюндун экинчи бөлүгүндө жекеме-жекеге чыкканда биздин бала артка караганда, калыс тиги оюнчуга бирде улак теңдирип 4 жолу салым салдырды. Чечүүчү салымды да ошентип салдырды, деди ал. Эрлан Абдыкапаров кыргызстандык улакчылар жеңишке жетүү үчүн баардык күчүн салып, оюн көрсөткөнүн белгиледи. Мен үчүн ушул 12 жигит чемпион, деди ал. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушуна бюджеттен 11 миллиард сом каралууда. Кыргыз өкмөтү Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушунун уставдык капиталына 11 миллиард сом бөлөт. Бул тууралуу Финансы министрлиги жарыялаган 2025 жылга мамлекеттик бюджеттин долбоорунда жазылган. Документке ылайык Кыргызстандын республикалык бюджетинен 2025 жылы 2,4 миллиард сом, 2026 жылы 4,3 миллиард сом, 2027 жылы 4,4 миллиард сом темир жолдун курулушуна бөлүнөт. Быйыл июль айында Кыргызстанда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан ишканасы деп аталган компания катталганы кабарланган. Компаниянын негиздөөчүлөрү Кытайдын China Railway International компаниясы, Кыргызстандын Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жана Өзбекстандын Узбекистон темир жоллары акционердик коом экени айтылган. Бул ишкана темир жолду куруу үчүн биргелешкен долбоорлоочу компания болору кабарланган. 2024 жылы 6-июнда Бейжин шаарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашууну биргелешип илгерилетүү боюнча үч өлкөнүн ортосундагы кезектеги макулдашууга кол коюлуп, долбоорду каржылоо маселеси чечилген. Жогорку кеңеш макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун 19-июнда кабыл алып, президент Садыр Жапаров ага 27-июнда кол койгон. Курулуш быйыл октябрда башталмак. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун наркы 4 миллиард 665 миллион доллар деп көрсөтүлгөн. УКМК чүйдө курал-жарак жана оқ-дары сакталган жай табылды. Аламүздүн районунда курал-жарак жана оқ-дары сакталган жай табылды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Маалыматка ылайык, жашуун жерден граната, эски үлгүдөгү болжолдуу Браунинг 1900 маркасындагы тапанча, МР-371 маркасындагы сигналдык тапанча, Калашников автоматынын магазини жана оқ-дарылар аныкталган. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, курал-жарактар экспертизага жөнөтүлгөнү айтылды. Ысык көлдөн жылдын башынан бери 13 000 килограммдан ашык таштанды чыгарылды. Ысык көлдү таштандылардан тазалоо иштери жигердүү улантылып, жылдын башынан бери 13 550 килограмм таштанды, 32 700 метр балык уулоочу тор чыгарылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаал министрлиги билдирди. Суучулардын баамында таштандылардын көлөмү быйылкы жылы өткөн мезгилге салыштырмалуу арбын экени айтылууда. Мындай көрүнүш тазалыкка үндөгөнү эскертүү жана эрежелердин сакталбай жатышы жана эс алуучулардын көптүгү менен байланыштуу деп айтылат маалыматта. Учурда өзгөчө кырдаал министрлигинин суучулдары көл жээктерин ар кандай таштандылардан арылтууну улантып, муниципалдык жана жеке менчик эс алуу жайларындагы көлдүн түбүндөгү тор калдыктарды жоюуда. Садыр Жапаров Вьетнамдын президенти Толламга көңүл айтты.
Садыр Жапаров Вьетнамдын президенти Толомга тайфундун кесепетинен курмандыктар болгондугуна байланыштуу көңүл айтты. Вьетнамда Яги тайфун апатынан көптөгөн адамдар каза болду жана жаракат алды деген суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргызстандын элинин жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына аза кайгысын тең бөлүшүп көңүл айтам. Бул каргашалуу окуянын кесепетинен жапа чеккендердин тезирээк сакайып кетүүсүн каалайм деп айтылат билдирүүдө. Эскерте кетсек, Вьетнамдын түндүгүндө Яги тайфунунан каза болгондордун саны 87ге жетип, 752 адам жаракат алган. Ноокатта жол курулушта иштеген жумушчу каза болду. Ош Разаков унаа жолунда иштеген жумушчу каза тапты. Аны бетон плита басып калганын Кактус медиа редакциясына Ош облустук ички иштер башкармалыгынан ырасташкан. Маалым болгондой 12-сентябрда Ноокат районунун ички иштер башкармалыгына Ош Разаков унаа жолунун эски көпүрөсүн бузуу иштери жүргүзүлүп жаткан учурда 54 жаштагы жумушчуну бетон плитанын бир бөлүгү басып каза болгону маалымдалган. Каза болгон киши Зулпуев айыл аймагынын 1970-жылы туулган тургуну экени аныкталган. Ал бетон плитаны өзү кесип жатканда кырсыкка учураган. Бул факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Учурда тергөөгө чейинки текшерүү иштери уланууда. Сокулукта каза болгон окуучунун классташтары сурак беришкен. Сокулук районундагы окуучунун өлүмү боюнча кылмыш ишин иликтөөнүн жүрүшү ИИМ жетекчилигинин көзөмөлүнө алынды. Бул туурасында Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Белгилесек, 5-сентябрда саат 15:30 чамасында милицияга Сокулук районунун Комсомол айылындагы орто мектептин 9-класстын окуучусу каза болгондугу тууралуу маалымат түшкөн. Сокулук райондук ички иштер башкармалыгы бул фактыны каттап, иликтөө иштерин баштаган. Текшерүүдө каза болгон баланын классташтары социалдык кызматкерлердин катышуусунда сурак алынып, булар да айтып беришкен. Мурда ошол мектепте 1-класстан жогору окуган, учурда эч жерде билим албаган БС аларды мектептен 2 чакырым алыс жакка чогултуп, профилактикалык сүйлөшүү жүргүзүп, АЭни урган. Сокурдалган аталган бала абалын начарлап, каза болуп калганын айтышкан. Чогултулган материалдардын негизинде бардык зарыл болгон соттук укуктук экспертизалар дайындалган. Бул факттын негизинде 130-берени адамдын өлүмүнө алып келген ден соолукка оор залал келтирүү менен кылмыш иши козголуп, шектүү 2 айга камалды. Кылмыш иши боюнча Чүй облустук милициясынын башчысынын буйругу менен тажрыйбалуу кызматкерлерден тергөө ыкчам тобун түзүү жөнүндө буйругу чыкты. Мындан тышкары Сокулук районундагы бардык мектептерде милиция кызматкерлери, мектеп администрациясы жана социалдык кызматтардын өкүлдөрү менен биргеликте окуучулар, алардын ата-энелери менен профилактикалык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүүдө. Ош шаарында биринчи жолу Волна ден соолукту чыңдоо борбору от массажы менен гайморит, простатит, грыжа, остеохондроз, куян, жел кабыз, артрит, артроз, тизем уун, баш ооруу, суук тийүүнү дарылоо жана гандин таякчалары менен жасалган массаж аркылуу кан айлануу системасын жакшыртуу, гайморитти дарылоо үчүн бет көмгөйчөлөрүнө от жагуу, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп ириңдерди алып чыгаруу, төмөндөгү ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды чыгаруу. Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Биздин дарек Масалиев көчөсү 73. Кененирээк маалымат алуу үчүн 0501 119 119. Кыргызстан менен Азербайжандын энергетика тармагындагы кызматташтыгы талкууланды. Кыргызстандын элчиси Максат Мамытканов Азербайжандын энергетика министринин орунбасары Орхан Зейналов менен жолугушту. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, жолугушта үстүбүздөгү жылдын 24-апрелинде президент Садыр Жапаровдун Азербайжанга болгон мамлекеттик иш сапарын жүрүшүндө Кыргызстан менен Азербайжандын мамлекеттер аралык кеңешинин 2-отурумунда кол коюлган милдеттерди ишке ашыруу маселеси талкууланган. Тактап айтканда, энергетика чөйрөсүндө кызматташууну өнүктүрүү, өз ара сооданы диверсификациялоо жана компаниялар ортосундагы байланыштарды кеңейтүү боюнча сунуштарды даярдоого өзгөчө көңүл бурулду. Бул контекстте маектештер Азербайжан компанияларын Кыргызстандын артыкчылыктуу энергетикалык долбоорлоруна инвестициялоо мүмкүнчүлүктөрүн, ошондой эле энергиянын кайра жаралуучу булактары жаатындагы кызматташтыкты тереңдетүүнү карашкан. Азимбек Бекназаров кайрадан кармалды. Саясатчы Азимбек Бекназаров УКМК тарабынан кармалды. Бул туурасында анын уулу Руслан Бекназаров социалдык тармак аркылуу билдирди. Айтымда атасы 12-сентябрда убактылуу өкмөткө байланыштуу кармалды. УКМК атамды убактылуу өкмөттөгү ишине байланыштуу 2 жолу сурак алган. Бүгүн дагы чакырып камакка алышты. Иштин материалдары менен таанышкан жокмун. Андыктан кеңири маалыматым жок.
Бирок бир билгеним, кечээ атама Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевдин жакын адамы чалып, кайра текст берип, чыгарып койсун деп суранып жатат. Ушуну чыгарса эле маселе бүтөт эле дешти. Текстте 2 негизги пункттар бар болчу. Биринде Кемпир-Абад маселеси боюнча жаңылыптырбыз. Кемпир-Абад боюнча материалдар менен таанышып чыктык. Көрсө бул келишимден Кыргызстан чындап эле пайда көргөн экен делсе, экинчисинде Камчыбек Ташиевди Өзбекстандын баатыры деп ачууга алдырып айтып алыптырмын. Бирок Камчыбек Ташиев чыныгы кыргыз баатыры экендиги маанидеги текст болчу. Атам Кемпир-Абад боюнча материалдарды көрө электигин, андыктан мындай билдирүүнү чыгаруу туура эмес экенин айткан. Атам СИЗОдо отурган аксакал катары саясий маселени саясий жол менен чечүүнү сунуштап, тараптар ынтымакка келели деген. Бирок атам бирөөнүн өтүнчү менен башка бирөөнүн текстин жарыялоого караманча каршы болчу, деди Руслан Бекназаров. УКМКнын басма сөз кызматы Руслан Бекназаровдун билдирүүсү боюнча комментарий бере элек. Эске салсак, 2021-жылдын апрель айында президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен УКМК Кадыржан Батыровдун өлкөдөн тоскоолдуксуз мыйзамсыз чыгып кетишине көмөктөшкөн убактылуу өкмөттүн кызмат адамдарына карата кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш ишин тергөөнү кайра баштаган. Азимбек Бекназаров 2010-жылы убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон деп жазган Кактус Чекиткейжи сайты. Бир нече агенттикке кыргызстандыктарды 11 өлкөдө ишке орноштурууга тыюу салынды. Тизме Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жеке иш менен камсыз кылган агенттиктердин ишине көзөмөл күчөтүлүп, 11 компанияга чектөө коюлганын маалымдайт. Уруксат берүүдөн баш тарткан же жокко чыгарылган иш менен камсыз кылуучу жеке агенттиктердин тизмеси. Министрлик кыргыз жарандарын ишке орноштуруу агенттиктерин тандоодо сак болууга жана текшерилген агенттиктерге гана кайрылууга чакырат. Чет өлкөдө жумушка орношууда кыйынчылыктарга туш болгон жарандар Борбордун ишеним телефонуна +996 559 189 900 WhatsApp'ка чалып, юридикалык жана консультациялык жардам ала алышат.